Урматтуу токтогул эли, мен бүгүн мынакей өзүңүздөргө айта кетейин, Жалал Абад шаарынын Борбордук ички иштер бөлүмүнүн область боюнча башкармалыгында жүрөм. Мага 278 берене бул башаламандыкты, массалык башаламандык козутуу беренесин койду. Мен сиздердин депутатыңыздармын. Мен жергиликтүү маселелерди көтөрүп, анын ичинде алым жетпеген учурларда мынакей өзүм блогерлик кызматымды кылып, чын жүрөгүмөн, чын ниетимен күрөшкөм. Азыркы күндө мен өзүм саясий команда түптөп, саясий күрөштү мындан да алгылыктуу, элге пайдалуу күрөшөйүн дегем. Бирок эмнегедир мен жергиликтүү маселелерди көтөрүп, ошол жердеги болуп жаткан ууручулук, болуп жаткан мыйзамсыздык иштерди чагылдырып күрөшөйүн десем, мага жолтоо болуп атат. Бүгүн мунун баардыгы эл журт президентке, Камчы Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке жеткен жок. Менин саясий оппоненттерим мени мынтип камакка алды. Чыныгы мындай элге пайдамды алып келейин, бийликке жардам берейин деп чыныгы күрөштү жүргүзүп аткам. Мен блогерлик кылып, мына өзүңүздөр билесиздер, Токтогул шаардык кеңешинде депутат болуп, жергиликтүү маселелерди көтөргөм. Бирок анысына карабай бүгүнкү күндө мени кылмыш жаза кодексинин 270 берене, бул массалык башаламандык уюштуруу. Мен жанагынтип адамдарга өзүмдүн билимимди мындай өзүңөр урдатпагыла, таштан 74 миллион урдалды, көл сатылды бизде. Өзүңүздөр билесиздер, чөптөр миллион деп афгандар ташып өткөн, мэрди 4 жолу алмаштырды. Мына ошол жергиликтүү маселелерди айтсам, бирок мен депутат катары бүгүн куугунтукка алды, мени камап атат. Мен сиздерге ачык жеткирип коеюн, мен тикемен тик туруп күрөшөм. Сиздердин уулуңуздар, мына сиздер үчүн күрөшкөм, карапайым калк. Мына сиздерден мен чыныгы эми жардамды күтөм. Өзүңүздүн лидериңиздерди, өзүңүздүн мына жаш сиздер үчүн күрөшкөн уулуңуздарды сактап алыңыздар, барыңыздар, колдоп бериңиздер. Эгерде сиздер колдосоңуздар, анда менин артымда жаштар. Мен ошонун ичинде алгылыктуу күрөшүп, өлкөгө чоң салым кошуп, мына Садыр Нуркожоевичтин бийлигин дагы мына күчтөп, ууру, кескин, коррупционер, жанагы Райымбек Матраевдин акчасын саткандар, ташты сатып киреше тапкандар, мына ошонун баарын жоопко тартабыз. Эгерде сиздер коргобосоңуздар, бизге окшош жаш кадрларды сындыра берсеңиздер, анда эч нерсе өзгөрбөйт. Ошондуктан менин саясий командамды колдоп бериңиздер, менин саясий партиямды колдоп бериңиздер. Жумурай журт. Көрдүңүздөрбү? Кыргызстанда ушундай мыйзамсыздыктар болуп атат. Бул президенттин күнөөсү эмес. Бул мынакей ушундай саткын кошоматчылардын күнөөсү. Мына саясий оппоненттерин талкалап атат. Кийинки 2026-жылы келаткан жогорку кеңештеги шайлоодо утулуп каларын билип атат. Мен ошон үчүн сындырып атат. Мына баарыңыздар билип алыңыздар. Ачык айтам, колдон келишинче менде түз эфирлер болсо, камералар болсо, бардыгын айтып күрөшкөнгө даярмын мен. Менин күрөшүм бул сиздердин жалпы бүгүнкү жөнөкөй жашооңуздарды, жөнөкөй тагдырыңыздарды алгылыктуу мындай жакшы жашоого айланта турган күрөш. Демек баардыгыбыздын күрөшүбүз бир. Мен бүгүн сиздердин мынакей саясий курмандыгыңыздар болуп атам. Сиздердин маселеңиздер менен камалып атам ушинтип. Демек мен сиздердин маселеңиздерди көтөрбөшүм керек экен. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, урматтуу Садыр Нуркожоевич, менин атым Болотбек, фамилиям Дүйшүналиев. Мен бүгүн 278 берененин негизинде массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен жоопко тартылып атам. А мен бүгүнкү күндө Токтогул шаарында депутат болдум. Азыркы күндө саясий партия алып чыгып, алгылыктуу күрөшөйүн деп, мына сиздердин жүргүзүп аткан саясатыңыздарды колдоп, жаш күчтөрдү, жаш кадрларды сиздер өзүңүздөр айтсыңыздар, айтыңыздар көйгөйдү деп мен айтып күрөшкөм. Бирок мени бүгүн жергиликтүү маселелерди айтсам, мына бүгүн камап отурат. Камагандан келгенсип тергөөчүлөр баш тартып атат. Бул камалбайбыз бул берене менен. Бул айткан сөзүндө эч нерсе жок экен деп. Бирок экспертизалардын ичинен сен онлайн чакырып турсуң митингке деп атат. Митинг деген бул офлайн болуш керек. Мен бир нерсени көтөрүп барышым керек. Беренелерде так ушинтип жазылып турат. Мен барган жокмун да. Мен элдерге маалымат жеткиргенди каалагам. Мына сиздердин саясатыңыздарды ушинтип сындырып, үстүнөн ак үйдөн деп атат. Менин саясий оппоненттерим мага кылмыш иш атайын, козготоюн деп үстүмөн азыр басым жасап, сиздердин бийлигиңиздерди алсыратып атат. Мен камалгандан кийин мен өлбөйм. Бирок сиздер эске алып коюңуздар, сиздер дагы саясий куугунтук болгонсуздар. Мен Кыргызстан тарыхында биринчи жолу шаардык кеңештин депутаты башаламандык уюштуруу беренеси менен камалып атат. Биринчи жолу. Бул чоң прецедент. Азыр шайлоо өнөктөштүгүндө мен саясий партия алып чыксам, менин ушинтип жүргүзгөн аракетим сындырып атат. Мен сынган жокмун, эл сынып атат. Мен сынган жокмун, жаштар сынып атат.
Мен эртедир кечтир барып чыгам. Мен адам коркпойм. Ошондуктан бул ишти өз көзөмөлүңүздөргө алып бериңиздер. Мен мүмкүн болушунча түз эфирлер болсо, мүмкүн болушунча ушу камералар болсо, журналисттер болсо мен чагылдырам. Бардыгын айтып берем. Мен эми сиздерге кенен айта албай атам, бирок Кундуз Кошалиевич Сулайманов кадрларды койгон. Ошол жерде мыйзамсыз иштер жүргүзгөн. Ошолордун баарын ачык айтып, мен президентке, Садыр Нуркожоевичке жана Камчы Кыдыршаевичке мына алгылыктуу иштеп атканда жеткирейин дегем, бирок тилекке каршы мени ушинтип сындырып атат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Өзүңүздөрдүн бул ишти көзөмөлгө алышыңыздарды мен чын жүрөктөн каалайм.